Таза суу жетишпей, кыштын ызгаар сугунда балдары үшүп, алыска аймактан чакалап суу ичкен. Чалма айыл өкмөтүндөгү Токбай Тала айылынын Коңурат калктуу конушунун жашоочулары таза суу менен камсыз болушту. Коңурат калктуу конушунун тургундарын таза суу менен камсыз кылуу долбоору аяктап, бүгүн ачылуу аземи болуп өттү. Иш-чарага Каракулжа райондук мамлекеттик администрация башчысынын биринчи орун басары Кармышаков Талант Тойчиевич, Чалма айыл өкмөтүнүн башчысы Оморов Залкар Торонбекович, Исар кайрымдуулук фондунун жетекчиси Курбанов Алмазбек Алмамбетович жана жергиликтүү тургундар катышты. Долбоордун жалпы суммасы 4.665.500 сомду түзүп, анын 2 миллион сомун Исар кайрымдуулук фонду каржыласа, суу түтүктөрүн орнотулуучу жерлерди казуу иштерине 268.000 сом, суу сактоочу жерге 200.000 сом жана башка чыгашалар менен бирге Чалма айыл өкмөтү тарабынан жалпысынан 480.000 сом бөлүнгөн. Ошондой эле чет жакта эмгектенип жүргөн айыл тургундары тарабынан 150.000 сом, жеке демөөрчүлөрдөн 500.000 сом бөлүнүп берилсе, айыл тургундарынын кошкон салымы 600.000 сомдон ашкан. Бул долбоордун негизинде Коңурат калктуу конушундагы 62 үйгө таза суу берилип, айыл тургундары шаардагыдай шарт түзүп алышкан. Бүгүн негизинен аябай жакшы бир салмалык болуп отурат. Бул биринчиден ошо кол сунган адамдар тууралуу айтып өтөйүн. Мына ар бир жакшылыктын дагы түрү болот экен. Мисалы, бир элге бир мектеп куруп берсе, же болбосо бала бакча, бир спорт зал дейбизби, ушундай куруп берсе, бул аябагандай чоң сооптарды алып келет экен. Бирок ошол сооптардын ичинен дагы бир өзгөчө бир Алла Таала бир разы болгон бир жакшы сооптар бар экен, мына жумуштар бар экен. Анын ичине ушул жол курган, таза суу иче турган сууну ушу элге чыгарып бергендерге сооп аябагандай бир үлкөн экен да. Мына бүгүнкү Исар кайрымдуулук фондуна аябай терең ыраазычылык билдирсек болот. Анткени ушул таза суудан мына ушул жерде турган жамаатыбыз бардыгыбыз пайдаланабыз, ичебиз. Эмне жашообуз ушу суу менен да, билесиздер. Ошондуктан сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул таза сууну дагы эми ушунча бизге чыгарып бергенден кийин жоопкерчилигин дагы биз сезе билишибиз керек. Таза пайдаланышыбыз керек. Ушул келечекке ушул түбөлүккө колдоно турган кылып, жакшы бир жоопкерчилик менен пайдаланышыбыз керек да. Анда эмесе мен ушул суу боюнча айта турган болсом, ушул суудан ушул 62 үй пайдаланат экен. 62 үй пайдаланып, ушул Исар кайрымдуулук фондунан 2 миллион сом каражат сарпталыптыр. Өкмөт тарабынан резервга 200.000, трубанын ордуларын каздырууга 268.000, жалпы суммасы өкмөттөн 480.000. Ал эми жеке демөөрчүлөр тарабынан 500.000. Россияда Бишкекте жүргөн биздин ошол чалмалык Коңураттык мекен жердештерибиз тарабынан 150.000дей жардам болуптур. Ал эми дагы ошол жалпы карапайым калктын кошумчасы жана ошондой кара жумуш, кара күч да кеткен да бул жерге, казуу иштери, ошолорго жалпы эсебинен 600.000ден ашуун каражат сарпталыптыр. Жалпысынан общий сумма фонд тарабынан, эл тарабынан жана өкмөт тарабынан жумшалган сумма 4.665.500 сомду түзүптүр. Бул аябагандай жакшы сумма десек болот, чоң сумма десек болот. Ошол суубуз ак жолтой болсун, түбөлүктүү колдонолу. Мен сөздү узартпай ошол биздин районубуздун администрациясынын башчысы акимдин орун басары, биринчи орун басары Кармышаков Талант Тойчиевичке сөздү берсем, өзү мусулманчылыкта айтат, daaratка суу ырастап берген дин соо көптө. Бул жерде daarат эле эмес, ушу сиздердин күнүмдүк колдонуудагы баардык тиричиликке жарай турган иш болуп атат. Биринчиден ушуну демилге көтөрүп, уюштуруп чыккан сиздерге рахмат, элге рахмат. Ушул сиздердин демилгени колдоп берген Исар кайрымдуулук фондуна рахмат. Ушул демилгени колдоп мен жана тизмеден көрдүм. Сиздер айыл өкмөтү 468.000 кошсо, сиздер өзүңүздөрдүн колу күчүңүздөр менен жерди казып,
Андан сырткары ушул бир эле атул, ушул айылдын тургуну 500 миң кошуп туруп, ушуга окшогон биздин атуулдарга рахмат. Бул таза суу бардыңыздар билесиздер. Суу деген өмүр булагы, бардык жан жаныбар, өсүмдүккө суу болбосо болбойт. Мен сиздердин ушул бүгүн азыр келип мына таза суунун долбоору боюнча тааныштым. Бул биздин апаларга, эжелерге, карындаштарыбызга өзүбүздүн ушул кыштын күнү эшек менен, пүлөк менен суу ташыган биздин дагы башыбыздан өткөн ушул балдарга жеңилдик, кыйла, ден соолугуна пайда деп айтып өтсөк болот. Биз республикалык бюджеттен, анан дүйнөлүк банктан, Аристин жардамы менен жерлерде суу чыгарып атабыз. Бирок мына сиздердин долбоор мага жакты. Биз суу чыгарганда жолдун боюна кранды орнотобуз. Ошону менен кете беребиз. Үйгө өздөрү кааласа киргизет, каалабаса жок. Өзүңүздөр күбө болуп жүрөсүздөр, жолдун боюна орнотулган крандан суу токтобойт. Суу токтой турган жерин дагы жип менен басып туруп байлап коет экен. Кыштын күнү суу жолдун бүт бардыгы тоң. Мал ошо жерден суу ичет, мал ичсин деп туруп агызып коет экен. Асфальтыбыз дагы бузулуп атат, башкабыз дагы бузулуп атат. Сиздердин айылда ушул 60-тан ашуун үй бүлөнүн бүт бардыгынын үйүнө кирди деп угуп атам. Бул деген жакшы жөрөлгө, ысык суу, муздак суу үйдүн ичинде. Сиздерге рахмат, ушул долбоорду колдоп бергениңиздер үчүн. Ушул биздин элибиздин жашоо турмушун кичинекей болсо дагы аз-маз жеңилдеткенге жардам бергениңиздерге, ушул ишти уюштурган биздин эл журтка рахмат. Сиздерге рахмат. Рахмат Тойчуевич. Негизи бардык нерсе ниетке жараша болот дейт. Ошол биздин элибиздин ниети жакшы деп мен ойлоп калдым. Ушундай жакшы иштер мына болуп атат. Тойчуевич айткандай жол, суу бардыгы Кудай буйруса катары менен болгону турат. Анда эмесе ошо кийинки сөздү Исар кайрымдуулук фондунун берсек, Курбанов Алмазбек агабызга берсек. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун, пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Урматтуу туугандар, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Биринчиден мен сиздерди ушул биздин долбоор ишке ашканы менен сиздерди куттуктаймын. Ушул сиздердин дагы салымыңыздар бар. Биз биргеликте ушул долбоорду биргеликте аткарып бүтүргөнүбүзгө биз дагы аябай кубанычтабыз. Сиздер билгендей биздин ушул Исар кайрымдуулук фонду ушул Кыргызстанда ушул 20 жылдан бери ушул кайрымдуулук долбоорлор менен иш жүргүзөт. Негизинен сиздерге мындай маалымат болгондой, биз ушул жетим балдарга ай сайын ушул жардам көрсөтүп турабыз. Жана ошондой эле социалдык объектилерди, курулуш жактарынан да жардам биздин өлкөбүзгө жардам берип турабыз. Азыркы учурда мына ушул келип сиздер менен сиздердин кубанычты тең бөлүп турганыбызга ыраазычылык билдирем. Сиздерге дагы ушул мен ойлойм мындан ары дагы Кудай буйруса жакшы ушундай социалдык долбоорлорду жана жардамыбызды биз сиздерге көрсөтө беребиз деп ойлойм. Ошол сиздерди дагы бир жолу ушул долбоор ишке ашканы менен сиздерди кубанычтарыңыздарды тең бөлүшөбүз. Эл арасынан мына аксакалдарыбыз акыры бир аксакалыбыз бата берсе, ага чейин ошол депутаттарыбыздан, анан айымдардан бир ыраазычылык айтасыздарбы? Сүйлөп койсоңуздар. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Урматтуу туугандар, жалпы калайык жана келип аткан жетекчилер, мен бүгүн жалпыңыздардын алдыңыздарда рахмат айтып, ыраазылык билдириш мага парыз дагы, арыз дагы. Анткени менин туугандарым, кайын журтум
бул жакта энелерим анан биздин айылдын жетекчилери Залкар эним менен биздин Мурдатан экөөбүз ака ука элек. Анан ушу айылга келгенден бери бүгүн ушул менен көрүшүп атабыз. Андыктан дагы бир рет эл алдында куттуктап кетем. Мына жакшы иштин убагында көрүшүп отурабыз. Бул да жакшылыктын нышаны. Эми урматтуу туугандар, азыр мына айтылып өтүлгөндөй ИСАР фондуна чоң алкыш билдиришибиз керек. Себеби мына 20 жылдан ашуун Кыргызстандын ичинде бул эң бир күчтүү, белдүү бир фонд. Бирок эл арасында анча таанымал боло элек биздин түштүк тарапта анча таанымал боло элек болсо, түндүк тарапта өтө эле көп иштерди кылган. Бир 2000ден ашуун жетим балдарга ай сайын пособие бөлүп берип турат, канчалаган жесир аялдарга үй жайынан башкасына жардам берип, айтор Кыргызстанда эбегейсиз чоң кызмат кылган жигиттер. Ошолордун катарында мына жээниңиздер Рахматулла дагы ошол жерде Аллах Таала насип кылган экен, ошол ИСАР фондунда ошонун себебинен мына ушундай бир жакшы иштин көрөлгөсү боло турат. Андыктан буларга жалпы элдин атынан дагы бир рет чоң ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Рахмат чоң. Эжелерден келесиздерби? Аксакалдар жыйынтыктабайбы бата? Кымбаттуу туугандар, бүгүн мына биздин жогорку кongrat деп коебуз, ылдыйкы kongrat 2 бөлүнүп алганбыз. Анан эми ушул балдар ыраазычылык билдирсеңер болот. Ушу Иракбалда ажыбыз, жаш балабыз болсо, ушул ИСАР эмесин уюштуруп, ушуларга байланыш болуп, бизге ушул сууну чыгартып берип аткан ушул балабыз. Анан мана жээндер кайра өзүбүзгө эми ыраазычылыкты айтышыбыз керек. Баар жок ушу эл Кудай кааласа, Кудайга шүгүр, үй сайын баар жогу суу чыгарып Залкар. Şu emmi jaman emes. Hem biz şu baldardın geleceği gen bolsun, ömrü uzun bolsun Iraqballa. Jenim dagı köp faydaң тийгизе берер үчүн батаны ала бер. Sen için dayındayarбыз, жакшылык жагы боло берсин балам, башка эме жок. Агасы ким болсо. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Teala'ga çeksin maqtao çek şükürler olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun. Şu bizden ayılga jakşı жаңылык geldi. Biz murun suunu eşek menen çelekte bakandap taşıt elek kardı dağı onanday toktolup kalgan yerlerden ap gelip oşol жерден eritip anan keyin kir ayak жуйт elek. Бирок чаканды сууну дагы бекитип коюп, кийин кайта дагы казан жуйбуз деп коюп койчу элек. Ушул эми себепкер болгон ушул сиздерге чоң рахмат. Allah razı olsun sizlerden. Allah'ım iki dünya baktoluk versin. Akirette dağı, bu dünyada da versin. Çoğun rahmatı şu uyuşturganlarga dağı. Şu biz hazır biz ayılda barımız şu şardın içindeki de celildik şartlarga girip kaldık. Eşinizin aldığında güldörümüz dağı iyilip bardığı şu razı olup durat da. Birinciden deyit Allah Teala şu suunu deyit eş takır eme kılgan mesken da bardığına su gerek eken da. Sizlerden şu tereň razıçılık bilgileriniz çok rahmat. Allah sizlerden razı olsun. Barınızlarga Allah razı olsun. Keyinki sözde uşul айылдан чыккан депутат деп койсок. Айыл кеңештин депутаты. Саламатсыздарбы, урматтуу жамаат, урматтуу ИСАР кайрымдуу фондунан келген меймандар, жакшы келип алдыңыздарбы? Биринчиден биз жалпы айылыбыздын тургуну сиздерге чоң ыраазычылык, элибиздин жана баарыбыздын атыбыздан терең ыраазычылык. Биз не дейбиз, бу союз мезгилинде күчөп турган мезгилинде мынчалык деңгээлде шартка жетишкен эмеспиз. Жер шартыбыз катал эле биздин. Союз план кылып, насос менен жетиштирип беребиз деп жетише алган эмес. Бирок бүгүнкү деңгээлде, жетишерлик деңгээлде суу менен, таза суу менен камсыз болуп атат. Ыраазычылыгы чексиз, сүйүнүчтөр чексиз. Терең ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Анан бул жерде Алла Тааланын амри менен жардам болуп, мына жерде бизге жакшы өзүбүздүн балдардан мына жээнибиз Рахматуллага чоң рахмат. Мына ушул Рахматулла менен сүйлөшүп, Тынака, Бейшен жамаат башчысы улан мына ушул долбоорду биринчиден болуп аракеттенип бизде, мына Муратбек жезде. Неме ушул балдарга аябай чоң рахмат. Ушу көпчүлүктү деген уюштуруш кыйын нерсе. Ушуда чуркап, жаман жакшы көрүп жүрүп аракеттенип, ушу көпчүлүктүн жардамы менен ушунчалык деңгээлге жетишип алдык. Рахмат сиздерге. Сөзүбүздүн акырында ушул барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушунча уюшуп, ушул кол кабыш кылып,
ким кандай салым кошсо ошонун бардыгына жараткан ыраазы болсун. Күч биримдикте болсо көптөгөн чоң жумуштар бүтөт. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Муратбек ага кайрымдуулук кылган Исар фондуна, Алмазбек ага сиздерге, Тойчевич сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол эми азыр кичине бизден өкмөттүн атынан ыраазычылык каттар бар эле. Ошону тапшырып койсок. Исар кайрымдуулук фондунун жетекчиси Курбанов Алмазбек Алмамбетовичке Чалмай ыл өкмөтүнүн Токпайтала айылынын Коңурат калктуу конушуна таза суу чыгарууга кошкон салым үчүн ыраазычылык билдирет. Ушундай эле ыраазычылык баракчасы Исар кайрымдуулук фондунун адиси Муратбек уулу Рахматуллага Чалмай ыл өкмөтүнүн Токпайтала айылынын Коңурат калктуу конушуна таза суу чыгарууга кошкон салым үчүн ыраазычылык билдирет. Ушундай эле ыраазычылык баракчасы Темирбаев Бакытка Чалмай ыл өкмөтү Токпайтала айылынын Коңурат калктуу конушуна таза суу чыгарууга кошкон салым үчүн ыраазычылык билдирет. Ушундай эле ыраазычылык кат Коңурат калктуу конушуна таза суу чыгарууга кошкон салым үчүн Ибраим уулу Уланбекке Коңурат жамаатынан ыраазычылык билдирет. Ушундай эле ыраазычылык кат Коңурат калктуу конушуна таза суу чыгарууга кошкон салым үчүн Атаканов Тынчтыкбекке Коңурат жамаатынан ыраазычылык билдирет. Рахмат, барыңыздардын сыйлыгыңыздар кут болсун. Анда эмесе ушул лента кесип азем баштай берсек. Урматтуу бүгүнкү таза суу долбоорунун ачылышынын аземинин катышуучулары, урматтуу келген коноктор, Талант Тойчевич, Исар кайрымдуулук фонду директору сиздерге ушул Коңурат жамаатынын атынан чоң ыраазычылык айтып, рахмат айтып ыраазычылык билдиребиз. Бул суу чындыгында оңойго турган жок. Биздеги биринчи ушул акыбал ушул эле, бул жерде резервуар бар эле, бирок айылдын этегинде биздин айылдын башына чейин 890 метр, эң башына чейин 1 километр. Ал жакта кран жок. Кыштын күнүсүндө балдарыбыз үшүп, эшектер анан жыгылып, ушундай бир оор акыбал элек. Аллах Тааладан тилеп, ниет кылып, биздин дагы үйүбүздөн суу чыгып кала берген деп, ушул сиздердин Исар кайрымдуулук фондуна кайрылуу жазып, долбоор жазып, ушуну сиздерге өткөрдүк. Буга себепкер ушул Рахматулла жээнибиз ушул долбоордун башынан этегине чейин ушу туруп берди. Бардык аракетти ушул эл жасады. 4 километр бийиктиктен суу алынып түштү. 6 километр жер, аны 4 километри тик ылдый жер. Ошол 4 километр жерде ушул турган жалпы эл түнү күнүдөй чыгып 4 километрге жетиш дагы 2 сааттык жол баскандачы. Ушундай оор немеде ушул казып көмүп келдик. Кийин айыл өкмөтүнө да чоң ыраазычылык билдиребиз. Айылдык кеңештин төрагасы Кадыркул Абдырасуловго 200 миң сом резервуарга бөлдүрүп берди. 268 миң сом ошол техника менен казып түз жерди 2 километрди көндүрүп берди. Андан кийин биздин спонсор балдар чыкты. Биздин айылдын белдүү балабыз 500 миң сом акча менен ушул башындагы каптажды заманбап кылып, фильтрден бери коюп, чекесин тосуп жасап берди. Андан сырткары Москвадагы мекендештерибиз 45 миң сом акча салып берди. Бишкектеги өзүн тургандар 63 миң сом акча берди. Жалпы эл кол менен 610 миң сомдук кызмат кылып турган эл. Азыр мына натыйжасында
бардык үйлөрдө ушу азыр жарымдан көп болуп калды ушу заманбап Аристон коюлуп, автомат машиналар коюлуп, ушундай жеңилдиктер болуп калды. Сиздерге Исар кайрымдуулук фондуна ушул таза суунун башынан этегине чейин жардам кылган бардыгыңыздарга Аллахым ыраазы болсун, ишиңиздер ийгилүү болсун. Ушул суубуз келечекте болсун, биздин балдарыбыз, урпактарыбыз ушул суудан ичип жакшылыктарда болсун. Абыз ака айтып кеткендей, ушу биздин өрөөмдөн ушул Кongrat жамаатынан 2 райондогу герой чыккан. Биздин келечектеги балдарыбыздан да ушундай чыган адамдар чыкса мына көп 20 000 сом, 10 000 сомдук жардамдарды бердик. Келген ушул айылдын биздин балдар келгени жөн кеткен жок да, алды 20 000, 30 000 сом ушул демеушилик кылып кетти. Колунан келмегенде ушу тамагын жасап барып, болбосо ушу кетпен көтөрүп жардам берди. Баарыңыздарга ушу Аллах ыраазы болсун, ушул суубузду насип кылсын бардыгыбызга. Жакшылыктар болсун, сиздерге дагы бир чоң рахмат. Жардам берген ушу балдарга ушу ыраазычылык тилейм, ушу үйлөрүндө ар дайым экен үчүн, эл үчүн ушундай кызмат кылып, ел ушундай жардам берип туруп, ушундай кайрымдуулук фонду иштегендерге ар дайым ушу жүрө берсин, ар дайым Кудай таалам колдоп тилеген максаттарына жетсин. Ошондой эле ошо жалпы биздин жамаатыбыз жакшыраак суудан ичип жутуп, жакшыраак үйлөрдө жаңағы ошол заманбап кылып жасап баарын эме кылып койдук эле. Ушуга уймакты ушуга саласыздар. Жок, сен айтып атам да. Жок, жакшы заманбап. Ушу биздин айылда да ушул жашоого жеттик, Кудай кааласа. Мына ушул фонддун демилгеси менен эл жалпы кызмат кылып ушу 7 километр, 7,5 километр жерден суу алып келип мына заманбап шаардагыдай болуп жашап, мына кары картаңдарга кыйналбай кышта таарат ишеден алып туалеттин ишеден болот. Жакшы, Кудай кааласа. Алла ыраазы болсун ушуларга баары жогуна. Бизде ушу спонсорлорубузга чоң рахмат, ушинтип бизге үйүбүздөн ушинтип кеңири суу чыгып, бала чакабыз кыйналбай, ошо эшек менен ташып, жөө жалаңдап ташып, кышында кар салып, кир жууп, ушундай аябай кыйынчылык жашоодо жашачу элек. Азыр эми мынанки үйүбүздөн ар бир үйдөн суу чыгып, ысык суу, муздак суу, душ, автомат машиналар болуп жыргап калдык. Ушу Алла ыраазы болсун, чоң рахмат. Ушу